Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү биздин сабагыбыз физика сабагы 10 класс. Сабакты алып барган Токтогул Сатылганов атындагы номер 6 орто мектебинин физика мугалими Таштемирова Умсунай Турдалиевна. Бүгүнкү сабактын темасы чынжырдын бөлүгү үчүн Ом закону, өткөргүчтөрдүн каршылыгы жана өткөргүчтөрдүн салыштырма каршылыгы. Сабактын максаты электр чынжырындагы ток күчүнүн чыңалууга болгон көз карандылыгын, ошондой эле өткөргүчтүн каршылыгын жана өткөргүчтүн салыштырма каршылыгын түшүндүрүү. Сабактын жүрүшүндө төмөнкүдөй түшүнүктөр менен таанышабыз. Мына ушуларга токтололу. Биринчи, электр тогунун аракеттери: жылуулук аракети, химиялык аракети, магниттик аракети жана механикалык аракеттери. Экинчи, ток күчү менен чыңалуунун ортосундагы көз карандылык графиги. Үчүнчү, ток күчү менен чыңалуунун ортосундагы көз карандылык формуласы жана бирдиги. Төртүнчү, өткөргүчтүн каршылыгы. Бешинчи, өткөргүчтүн салыштырма каршылыгы. Алтынчы, куралдарды пайдаланып электр чынжырын жыйноо. Аларга ток булагы, амперметр, вольтметр, ачкыч, өткөргүч жана туташтыруучу зымдар. Жетинчи, салыштырма каршылыктын таблицасы. Сабакты баштаардан алдын электр коопсуздук эрежелерин эске алалы. Биринчиден, электр приборлорун колдонууда электрлик коопсуз эрежелерин пайдалануу керек. Экинчи, чоңдордун көзөмөлдөрү менен колдонуу керек. Үчүнчү, токтун күчү 50 микроамперден 100 микроамперге чейин коркунучсуз. Ал эми 100 миллиамперден 300 миллиамперге чейинки өлчөм коркунучтуу. Демек, эң биринчи электр тогунун физикалык маанисин эмнеде экендигин түшүнүшүбүз керек. Ток деген сөз кайдан келип чыккандыгын жана эмнени билдире тургандыгын билишибиз керек. Ток деген сөз кыймыл же бир нерсенин агымы дегенди билгизет. Мисалы, суунун кыймылы же анын агымы жөнүндө сөз болсо, сууну түзгөн бөлүкчөлөрдүн агымын же алардын кыймылын түшүнөбүз. Ал эми электр тогу деген эмне? Электрди алып жүрүүчүлөр кайсылар? Химия предметинен да билесиңер, балдар, электрондор жана башка зарядталган бөлүкчөлөр жөнүндө. Мисалы, иондор. Демек, өткөргүчтөрдө ар кандай зарядтуу бөлүкчөлөр которулуп, агып жүрүшү мүмкүн экен. Ошентип, электр тогу деп өткөргүчтөгү зарядтуу бөлүкчөлөрдүн багытталган кыймылын айтабыз. Турмушта электр тогунун ар кандай булактары болот. Мисалы, механикалык энергияны электр энергиясына айландыруучу курал бул электрофордук машина деп аталат. Экинчи, жылуулук энергиясын электр энергиясына айландыруучу курал термоэлемент деп аталат. Жарык энергиясын электр энергиясына айландыруучу курал фотоэлемент деп аталат. Химиялык реакциянын натыйжасында пайда болгон ички энергияны электр энергиясына айландыруучу курал галваникалык элемент деп аталат. Же болбосо биз колдонуп жүргөн кадимки эле батареялар эсептелет. Электр тогунун аракети, мисалы, жылуулук, химиялык, магниттик, механикалык жана башка ток күчүнүн өзгөрүшү менен өзгөрө тургандыгы иш жүзүндө байкалат. Токту өзгөртүү менен токтун аракеттерин да өзгөртүүгө болот. Бирок чынжырдагы токту башкаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн ал эмнеге жана кандайча көз каранды экендигин билүү керек. Бул үчүн жөнөкөй электр чынжырын жыйнайбыз. Ал ток булагынан, ачкычтан, амперметрден, каршылыктан жана вольтметрден турат.
чынжыр боюнча ток жиберип, БС участогундагы токтун күчүн амперметр, чыңалуусун вольтметр менен өлчөйбүз. Ток булагын өзгөртүү менен чынжырдагы токту да, чыңалууну да өзгөрбөгөндүгүн байкай алабыз. БС участогунун учтарындагы чыңалуу канча чоңойсо, анда ток да ошончо чоңоет. Ушундай тажрыйбадан кийин өткөргүчтүн учтарындагы чыңалууну У менен, токтун күчүнү И менен белгилеп, төмөнкүдөй барабардыкты жаза алабыз. Башкача айтканда, И барабар К көбөйтүлгөн У. Бул учурда өткөргүчтүн температурасы өзгөрбөшү керек. Бул чоңдук өткөргүчтүн касиетин мүнөздөйт да, электр өткөрүмдүүлүк же жөн эле өткөрүмдүүлүк деп аталат. Өткөргүчтөгү токтун күчү өткөргүчтүн өткөрүмдүүлүгү менен анын учтарындагы чыңалууга түз пропорциялаш болот. Бул жердеги график чынжырдын вольтампердик мүнөздөмөсү деп аталат. Өткөргүчтүн өткөрүмдүүлүгүнө тескери чоңдук, башкача айтканда 1/K барабар R чоңдугу менен аныкталып, бул чоңдукту К'нын маанисинин ордуна койсок, И барабар U/R формуласы келип чыгат. Бул чынжырдын бөлүгү үчүн Ом законунун математикалык формула менен жазылышы болуп эсептелет. Чынжырдын бөлүгүндөгү токтун күчү бөлүктүн учтарындагы чыңалууга түз, ал эми каршылыгына тескери пропорциялаш болуп эсептелет. Бул законду 1827 жылы немец окумуштуусу Георг Ом аныктаган. Металлдар менен электролиттерде Ом закону бирдей болот жана толук аткарылат. Ал эми газдар үчүн бул закон татаал формада болуп эсептелет. Омдун законунун формуласынан чыңалууну тапсак, У барабар И көбөйтүлгөн R болуп калат. Бул чыңалуудун формуласы болуп эсептелет. Эми Омдун законунан каршылыкты тапсак, ал төмөнкүгө барабар болот. R барабар U/I. Каршылыктын Си системасындагы бирдиги Ом деп аталат. Ал эми 1 Ом барабар болот 1 вольт бөлүнгөн амперге. 1 Омдон 1000 эсе жана миллион эсе чоң болгон бирдиктер бар. Ошондой эле 1 Омдон кичине болгон 1 микроом жана миллиом деген чоңдуктар дагы бирдиктер дагы колдонуп алынат. 1 микроомдо 10-дун -6 даражадагы ом бар. 1 миллиомдо 10-дун -3 даражадагы ом бар. 1 килоомдо 1000 ом бар. Ал эми 1 мегаомдо миллион ом бар. Эми балдар, өткөргүчтүн каршылыгы өткөргүчтүн материалына жана геометриялык өлчөмдөрүнө көз карандылык экендигин аныктайбыз. Бул чоңдук салыштырма каршылык болуп эсептелет. Башкача айтканда, өткөргүчтүн каршылыгы анын узундугуна түз, туурасынан кесилиш аянтына тескери пропорциялаш жана өткөргүч жасалган материалга, температурага көз каранды болот. Башкача айтканда, формулалык жол менен аныкталышы R барабар ρ көбөйтүлгөн L бөлүнгөн S. Мында L өткөргүчтүн узундугу, S туурасынан кесилиш аянты, муну ρ чоңдугу салыштырма каршылык же болбосо ушул эле каршылыктын формуласынан ρ-ну тапсак, башкача айтканда салыштырма каршылыкты тапсак, ρ барабар R көбөйтүлгөн S бөлүнгөн L формуласы менен аныкталат. Ал эми салыштырма каршылыктын бирдиги 1 Ом көбөйтүлгөн миллиметр квадрат бөлүнгөн М менен аныктап алабыз. Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн чынжыр үчүн Омдун законун, өткөргүчтүн каршылыгын жана өткөргүчтүн салыштырма каршылыгын пайдаланып көнүгүүлөр иштейбиз. Маселенин шарты төмөнкүдөй. Диаметри 0,8 мм болгон никель зымынан каршылыгы 6 Ом болгон реостат жасоо үчүн канча узундуктагы зым алуу керек? Ал эми токтун күчү 1,15 ампер болсо, реостат толук
токко кошулган кезде андагы чыңалуунун төмөндөшү канчалык болот? Балдар, маселенин шарты боюнча берилген чоңдуктарды жазабыз. Никель зымынын диаметри D барабар 0,18 мм, каршылыгы R барабар 6 Ом, токтун күчү 1,15 ампер деп алып, никель зымынын узундугун L жана реостаттагы чыңалууну Уну табуу керек. Формуланы жазып алабыз. Башкача айтканда, Омдун законун жазабыз. I барабар U бөлүнгөн R. Бул формуладан чыңалууну табабыз. Ал U барабар I көбөйтүлгөн R'ге барабар болот. Андан кийин каршылыктын формуласын пайдаланып, башкача айтканда R барабар ρ көбөйтүлгөн L бөлүнгөн S деген бул формуладан никель зымынын узундугу L'ди табабыз. Башкача айтканда L барабар R көбөйтүлгөн S бөлүнгөн ρ болот. Бул жерден ρ никель зымынын салыштырма каршылыгын таблицадан табып алабыз. Ал ρ барабар 0,45 Ом көбөйтүлгөн миллиметр квадрат бөлүнгөн метрге барабар болот. U барабар I көбөйтүлгөн R'дин маанилерин ордуна коюп чыгарабыз. Ал төмөнкүдөй мааниге ээ болот. U барабар 1,15 ампер көбөйтүлгөн 6 Ом барабар 9 вольт. Демек, реостаттын көрсөткүчү 9 вольт болуп калды. Эми никель зымынын L узундугун табабыз. Ал үчүн L барабар R көбөйтүлгөн S бөлүнгөн ρ формуласын пайдаланып, бул жерден S барабар π R квадрат аянттын формуласын табабыз. Жана берилишинде радиус берилген эмес. Ошондуктан радиустун R барабар D бөлүнгөн 2 формуласын пайдаланып, маанилерин ордуна коебуз. Ал R барабар D бөлүнгөн 2 бул барабар болот 0,18 мм бөлүнгөн 2 болот бизге барабардык 0,14 мм. Андан кийин S'тин маанисин ордуна коюп, S барабар 3,14 көбөйтүлгөн 0,14 мм квадрат барабар болот 0,15 мм квадратка. Андан кийин бул маанилерди L узундугун табууда колдонобуз. L барабар 6 Ом көбөйтүлгөн 0,15 мм квадрат бөлүнгөн 0,145 Ом көбөйтүлгөн миллиметр квадрат бөлүнгөн метр барабар 6,16 метрди түздү. Бул жерде бирдиктерди Он менен Омду, миллиметр квадрат менен миллиметр квадраттарды кыскартып, бир гана метр калат. Ошентип, никель зымынын узундугу 6,16 метрди. Ал эми реостаттагы чыңалуу 9 вольтко төмөндөгөндүгүн байкадык. Эми балдар, сабактын акырында үйгө тапшырма берейин. Биринчи, окуу китебиңердеги 27 көнүгүүдүн 1 жана 2 маселесин иштөө. Экинчи тапшырма, ушул темада өтүлгөн формулаларды, бирдиктерди карточкага жазуу. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат балдар.